Салам достор, бүгүн сиздер менен биз ОСК Кыргызстанда жаңы чыгарылыш. Бүгүн биз чыгарылышка кыймылсыз мүлк адисин чакырдык. Атыңыз ким болот? Тааныштырып кетсеңиз, өзүңүз боюнча канча жылдан бери ушул тармакта иштеп келе жатасыз? Саламатсыңарбы? Атым Урмат, 37 жаштамын. Ушу кыймылсыз мүлк тармагында 4 жыл болуп калды иштеп жүргөн. Урмат байке, ушул кыймылсыз мүлк тарабына кантип келип калдыңыз? Негизи өзүм соода тармагында бир 7-8 жыл иштеп калгам. Параллелдүү түрдө банк тармагында 10 жылдай иштедим. Соода тармагында ар кандай фирмаларда иштеп жүрдүм. Ар бир деңгээлиң өскөн сайын улам кыйыныраак нерселерге өткүм келет экен. Анан кыймылсыз мүлк тармагына уже көптөн бери кызыгып жүргөм. Ошондо мындай кыймылсыз мүлк тарабына бир 4 жыл мурун келсеңиз, ошол баалар көтөрүлөйүн деп аткан убакта иштеп баштаган турбайсызбы? Ооба, эми негизи өзүм ушу туугандардын бир квартирабызды батирибизди сатыкка чыгарганбыз. Башында өзүм сата алам го деп реклама кылып, элге окшоп сүрөткө тартып чыгарып, 2-3 жума чалса жалаң эле ушу риэлторлор чалып жүргөн. Ушу клиентибиз бар, сатып беребиз, бааңыз канча болот, эмне болот деп. 1-2 жолу учур болгон, мындайча айтканда, орусча айтканда шантаж болгон. Мисалы, биз бир бааны коюп атсак, коюбузда, алар чалып, мындан ылдыраак берсеңер клиент алып келебиз деп ушундай учурлар да болгон. Ошондо өздөрүнүн условиясын койгон турбайбы? Ошондой болгон. Анан ушу бир компаниядан белгилүү бир адис келип түшүндүрүп, туура эмес жерлерин көрсөтүп, биздин баягы сүрөткө тартканды билиш керек экен, туура рекламалык текст жазганды билиш керек экен. Өзүнүн ар бир кесиптин өзүнүн баягы секреттери бар экен да. Ошондо бул баягы 2021-2020 жылдары болот. 2022 жыл болот. 22 жылдары. Сонун. Ошондо ошол адисти көрүп туруп иштегиңиз келип кеттиби же кандай болуп ишке кирип калдыңыз? Ошол адисти көрүп, ошол фирмага барып иштейин деп, үйрөнөйүн деп киргем. Ал учурда деле жакшы бир фирмада иштеп аткам. Бирок баягы ошо кызыгы деле тарап калган. Орусча айтканда мындай бир потолокко туруп калат экенсиң, андан ары мындай өсүш жок да. Ошон үчүн ушу кызыкканыма кыймылсыз мүлк тарабына кирип, ушу иштей баштадым. 2022 жыл сиз кыймылсыз агенттигине кирип ишке кирдиңиз. Кыймылсыз мүлк сатып баштадыңыз. Кантип ошондо бааларды кандай экенин, ошолордун баардыгын канча убакытта үйрөнүп кеттиңиз? Эми негизи башында келгенде 1-2 ай окутушат. Жакшы кыймылсыз мүлк агентствода алар ушундай иштетишет. Ачык айтайын, баягы рекламадагы, Алафо же башка сайттардагы баалар бир, иш жүзүндө баалар башкача болот. Анан баягы мурунку иштеп жүргөн баягы тажрыйбачылар баягы кайсы баада, кайсы райондо канча бөлмөлүү батир саткан, ошо өзүнчө бир база бар болчу да. Ошого жараша үйрөнчүбүз. Ар кандай тесттер бар болчу, ошолорду тапшырып. Бирок сиз айткандай эле жылдан жылга баалар өсүп баратат. Болжол менен бир 8-10% жыл сайын өсүш болот. Мына сиздин тенденцияңыз боюнча сиз айтып калдыңыз, банкта иштегенмин, башка жакта деле иштегенмин деп. Вот аналитикалык жактан жакшы окшойсуз. Ошол баалар боюнча 2022, 2023, 2024, 2025 орточо болжол менен канча процентке кыймылсыз мүлк кымбаттады? Жылына бир 8-10%ке кымбаттайт. Мисалы, бир жылдары башында ошол эле бир бөлмөлүү 104-сериядагы батирлер центр болобу же микрорайондордо болобу 36-38 миңден сатылчу. 36 миң, 38 миң. Бир жылдан кийин 45-47 миңге чейин өсүп кетти. Кийинки жылы уже 50 миңден ашып кетти, 52-53 миң. Азыркы учурда эми 60 миңге жакындап келатат. 55-57 миң болуп. Ошондо микрорайондо бир бөлмөлүү батирлер орточо болжол менен азыркы күндө 60 миң долларга алса болот. 60 миң долларга жакындап калды баалар. Эгерде ортоңку этажда жакшы ремонт менен болсо, Сом менен айта турган болсок, бул 5,5 миллион сомдой, туура? 56 миң, ооба, 5 миллиондон ашат. Элестеткиле 5 миллион сомго силер бир бөлмөлүү эле батир алып калдыңар азыркы күндө. 20-жылдары башка баа болчу да. Сонун айтыңыз, баалар боюнча дагы айтып кеттиңиз. Ушундай суроода көбүндө азыркы күндө ошол көп акча жок. Көп акча жоктугунан шаардын ичинен, сиз айткан микрорайондордон алгандан кыйналып атышат да, анчалык акча жок. Ооба, баалар өсүп кетти, бирок элдердин акчасы көбөйбөдү да, айлык канчалык деле көтөрүлгөн, инфляция кошулуп кетти. Азыркы күндө сиз сунуш кылган кайсыл райондордон арзаныраак алып, биринчи батир алып койгон райондорду айтып бере аласыз? Эми азыркы учурларда ошол эле микрорайондордо сатып алганга шартыңар жок болсо, азыркы учурда инфраструктура кичине өнүгүп келаткан райондор, бул деген Бишкектин чыгыш тарабы болуп калат. Бул баягы эле Туңгуч, Аламедин бир тараптар.
Транспорт каттап калды, жакшы өнүгүп атат, салынып атат. Ал жерде мектептер, магазиндер бар ачылып. Ал жерден мисалы ошол 104 эмес, эми 105 сериядагы батирди 50 миңден баштап 55 миңге чейин алсаңыз болот. Микрорайон менен чыгыш тараптын орточо баасы, мындай разницасы 5 миң 6 миң доллардан болоптур да. Ооба. Ушул сиз айтып калдыңыз, баалар чыгыш тарапта ушунча турат, микрорайондо канча турат депчи. Ушуну кантип оценка жасайсыздар? Эми негизи ар бир нерсе талапка жараша болот. Мисалы акыркы убактарда ушу тоого жакыныраак түштүк микрорайондор баягы экологиялык жактан таза деп ойлошуп элдин баары эле ошол жактан батир алгысы келет. Микрорайондор жактан. Ошон үчүн баягы талап аябай чоң болгондуктан, көп болгондуктан баалардын ал жакта жашаган сатам деген адамдар көтөрө алышат. Ошол эле учурда мисалы 1 бөлмөлүү батир гана эмес, 2-3 бөлмөлүү батирлер дагы кымбат ал жерде. Анткени көбүнчө 3 бөлмөлүү, 2 бөлмөлүү батирди ким алат? Ошол эле микрорайондордо 1 бөлмөлүү батирин сатып, баягы чоңураак кеңейип алам дегендер алат. Анткени өзүнүкүн да кымбатыраак сатат, анан ошол эле райондон 2-3 бөлмөлүү батирди да кымбатыраак алышат, баягы разницасын берип. Мисалы ошол эле учурда микрорайондордо 1 бөлмөлүү батирлер гана эмес, 2-3 бөлмөлүү батирлер дагы кымбат болот. Себеби ал жактын сатып алчу кишиси ошол эле 2-3 бөлмөлүү батирди. Бул өзүнүн 1 бөлмөлүү батирин саткан адам. Өзүнүн да батирин кымбат сатып атат, алган батирин да кымбат алып атат. Себеби дегенде ал районго ал көнүп калган, бала бакчага балдары барат, мектепке барат. Башка районду баягындай которгусу келбейт, алмаштыргысы келбейт. Негедир мага микрорайон бул Асанбай райондор бүгүнкү күндө баягы хайп болуп аткан эле райондорго кирет да. Ал жака мисалы шаардын центринен ошол жака барыш үчүн 1 саат убакыт кетип атат пробка болгондачы. Андан көрө Восток Петка 1,5 саатка жетпей эле жетесиң да, 20 мүнөттөчү. Туура кетип каласың, болду. Неге ушунчалык элдер ал жактан алгысы келип эле атат? Мындай жаңы курулуп жаткан үйлөрдүн баарын туруп королорун көрсөң, дарактар да жок да. Мисалы ар бир районду көнүп калган адамдар бар. Көбү азыркы учурда ошо микрорайондордо иштеп дагы, окуп дагы жашап жүргөндөр бар. Центрге көбү түшпөйт. Бирок менде 1-2 жолу учур болгон, баягы Дордойдо иштеп жүргөн бир эже бар болчу. Өзү 12-чи микрорайондо жашайт. Анан бир күндө 3 саат убактын жолго кетип калчу дейт. Микрорайондор аябай жакчу ага, кеткиси келген жок, бирок бир күндө 3 саат убакытка кетирип өмүрүн жашоомду деп, айла жок ушу центрге жакыныраак көчтү. Жумушта жакыныраак болоюн деп. Эртең менен баардык ишке кетип аткан убакталарда Дордойго кетет, анан баардык иште келип атканда алар Дордойдон келет. Ошондо 3 саат, 1,5 сааттан кетирчү экен да. Мен кеми 1,5 саат кетчү. Анткени эртең менен баратканда балдарын да мектепке жолдон таштап, Дордойго жетип, кечинде кайра пробка менен үйдө чыгып, эң кеминде 3 саат, кээде 3 сааттан ашчу дейт убакыт. Сонун, сиз айтып берип атасыз өзүңүз боюнча, кантип иштөө боюнча. Бүгүнкү күндө мындай кыймылсыз мүлк адистерине анчалык баягындай ишеним жок да. Алдайт, ортомчу эле болот деген ойлор бар. Ушул боюнча сиз эмне деп айтып кетесиз? Эми көбү азыркы учурда ушу кыймылсыз мүлк адистерине көбү ишенишпейт. Ооба, ошо ишенбегендиктен көбү алардын жумушун баалабаганды билишпейт да. Адистерде эле ар кандай бар. Жамандагым да келбейт, жакшы да айткым келбейт, бирок көп эле учурлар болгон. Эң негизгиси ар бир адам өзүнүн батирин сатып жатканда же үйүн сатып жатканда бул деген жашоодогу эң кымбат нерсеси. Анан сатып баштаганда алар коркушат. Себеби дегенде мен азыр өзүм үйүмдү, батиримди саттым, анан кийин сатып алганга шартым жетеби, жетпейби, мындайча айтканда талаада калып калбайм деп коркушат. Ар бир саткан адам мындайча айтканда кымбат саткысы келет. туура айтасыз. Мына тескерисинен батирди, үйдү сатып алам деген адам арзаныраак алгысы келет. Ортодо соода жүрүт. Анан кээ бир адистер бар, баягы батирди же үйдү сатыш мындайча айтканда бул максат эмес. Максат бул башка батир же башка үй алуу. Ар кандай шарттарга жараша. Бул мындайча айтканда ошо максатка жетүүнүн жолу да өзүнүн батирин же үйүн сатыш. Мисалы мен же башка коллегаларым ушу чогуу иштешкен. Эң биринчи сатам деп кайрылам деген адамдын үйүн көргөндө, батирин көргөндө биз сурайбыз. Макул, азыр сиз сатайын деп чечтиңиз. Ордуна эмне аласыз делеңиз депчи. Эгерде ордуна алам деген нерсеси, үйү, батири эгерде шарты жетсе, ооба, мына бул батирди сатып мынча кошсоңуз муну ала аласыз деп эгерде көзүбүз жетсе анда ишти баштайбыз. Эгерде ага көзүбүз жетпесе анда айтабыз, жок, кое туруңуз, сатпай туруңуз, кичине акча чогултуңуз. Болбосо башка райондон алсаңыз болот депчи. Анткени мындай элдин ишенимине иштегенге аракет кылабыз.
Анан кээ бир адистерде эмне үчүн көбү жаман көрүшөт, эми көп эле учурлар болот. Мен мисалы бир батирди сатып жүрсөм, ордуна башка батир табыш керек, баягы параллелдүү түрдө да. Эң идеалдуу варианты ушу бир убакытта сатып, клиентин таап, бул батирге алуучусун. Башка батирди таап, баасын сүйлөшүп, бир убакытта баягы оформлениени бүтүрүп көчүп кеткен жакшы. Анан көп учурлар болот, баягы өзүбүздүн базабызда жок болуп калганда объекттер тиешелүү, башкалардын рекламасы боюнча чалабыз. Анан бир 10 рекламанын ичинен 8-9 киши баягы сатып аткан риэлторлор 90% учурда өзү эмне сатып атканын билбейт. Ал батирге барып көргөн эмес болушу мүмкүн. Ооба, көбү батирге барып көргөн эмес болгондор болот. Мисалы жазында эле бир байкенин батирин сатып жүргөм, 2 айдан бери сата албай жүрүптүр. Рекламага кирип карасам, баягы Алафоле сайтына, бир эле сайтка негизги, ошол байкенин батирин 10 киши сатып жүрүптүр. 10 киши сатып жүрүптүр дегенде бул байке өзү сатып жүргөн. Байке өзү сатып жүргөн. Дагы 10 риэлтор. Ооба, дагы 10 риэлтор, 10 башка кыймылсыз мүлк агенттиктер сатып жүргөн. Мисалы шарттуу түрдө байке колуна 150 000 доллар деп баягы баасын койсо, 165 000, 175 000, 190 000, 200 000 койгон дагы эмелер, рекламалар бар экен да, объявлениялар. 160 000 колума десе 40 000 үстүнө кошкон ошондойлор да бар болчу. Анан байке дагы өзү сатыш керек, бирок мындай иштешкенден корком деп айтып аткан да, баягы биз келиш менен иштейбиз да. Анан байкеге айткан, байке мына 10 киши сатып атыптыр. Ошо 10 кишиге азыр чалып көрөйүн дедим. Мен баягы сатып алган киши катары болупчу. 6-7 бир экөөнүкү телефондор өчүк экен. 3-4 айтышты, баягы ID деген тайп болот ар бир рекламанын, ошону айтып кой депчи. Эми ID дегенди мен риэлтор катары түшүнөм. Ал эми башка адамдар бар, мисалы ушу кыймылсыз менен иштебеген, жөн эле карайм деген. Алар түшүнбөйт ID эмне экенин. Анан бир экөө эле айтты, ооба бул райондо сатып атабыз, ооба бар деп. Анан мындай эле жөнөкөй суроолорго жооп бердим. Борбордук отопление барбы, газ барбы, терезелер каякка карайт, күн чыгышкабы, күн батышкабы, лифт иштейби, мисалы бир площадкада канча квартира бар, батир бар деген сураганды көп эле билбей коюшту. Себеби алар деген көргөн эмес батирди. Көрсө, байкенин кызы баягы өзү сүрөткө тартыптыр. Анан риэлторго чалып айтканда жөн эле сүрөттөрүн жиберип койгула, биз реклама кылып коебуз деп ошентип билбей сатып беришиптир. Анан эми байкенин батирин сатып бердим, бир ай кетти убактысы. Кичине анын айткан баасынан бир аз, бир 2-3 000 долларга арзаныраак сатылды, бирок эң негизгиси мен анын батирин саттым. Анткени өзүм көрүп, өз көзүм менен ар бир ошол батирдин өзгөчөлүктөрүн, кемчиликтерин карап, ошого жараша баа коюп, видео тарттык, реклама жаздык. Ошол сатылды квартирасы. Ошондо болжол менен канча убакытта сатылды ошол батир? Оформление менен чогуу күткөндө 5 жума болду ошондо. 5 жума, бир ай, бир жумадай болтурду. Негизинен эле 100 000ден, баасы 100 000 доллардан өйдөлгөн батирлер эң эле кем бир ай, бир жарым айда сатылат. Кедеге 2 айга чейин кетет убакыт. Сиз азыр сонун нерседе ушул айтканда айтып кеттиңиз да, баягы батирин көрбөй эле рекламасын кайра койгондорду депчи. Ошолор эмнеге бир келип көрбөйбү, же болбосо мындай сатып аткан адам менен сүйлөшкөндү билбейби, же коркунуч болобу? Мен ошолорго түшүнбөй калатам да акыркы убактачы. Баягы аренда жагынан деле бүгүн ошондой нерсе толтура болуп кетип атпайбы? Жок квартираларды деле объявленияларын жасап туруп Лолафого баягы мошенниктер көп болуп, ушул боюнча эмнелерди билесиз, ушул боюнча айтып кете аласызбы? Эми көбүнчө азыр батирди ижарага алууга алыс деле талап аябай чоң. Алардын деле баалары кымбаттап атат. Анткени батирдин өзүлөрүнүн баасы да кымбаттап атат да. Анткени көп адамдар ошентип кээ бирлер бизнес кылышат. Кээ бирлер баягы банктан ипотека алып, баштапкы төлөмдү алып келип, банкка төгүп, ипотека алып, анан калган акчасын ушу ижарага берип, квартирадан кутулушат. Анан көп шылымдар бар чын эле сиз айткандай. Баягы арзаныраак бааны коюп, жакшыраак сүрөттөрдү коюп, анан айтышат, ооба мисалы 1000 сом, 2000 сом салып койгула электрондук капчыкка, кошелекке. Мага эң жакпаган жери, чалсаң, мен деле ушундай болду да, квартира издеп жүрөбүз, чалсаң болсо айтат да, телеграмга кошулгула депчи. Телеграмга кошулгула дейт, анан телеграмга кошулууга акча сурайт экен. Орточо канча акча сурайт? Эми 1000 сом сурайт, 2000 сом сурайт. Ошондо дагы баягы бир батир боюнча чалсаңыз, ал батир уже берилип кетти. Мындай экен. Сизди бир группага кошуп коебуз, анан рекламаларды жиберип турабыз дейт да. Ошол группага өткөндөн кийин деле бир
мындай сонун варианттарды однокомнатный квартираны микрорайондон 20 000 сомго деген рекламалар жөнүндө чалсаң эле уже сатылып кетти же болбосо берип койдук арендага деп айтышат да. Ушул варианттарга мындай көбүтөр деле айтып калышты. Ошол варианттарга кетип атып 2 000 сом задаток которуп коебуз, жеткичинде эле ал квартира жок болуп кетти деп телефондорду өчүрүп коет дейт. Ошондой вид мошенничество биздин мындай ар эле күзүндө болот деп айтып атышат да. Ошол боюнча эмне деп айтасыз? Туура анткени күзүндө талап көп болот да. Баягы студенттер айылдан келишет окуганы, мигранттар келишет, ошого жараша күзүндө да талап чоң болот, көп болот. Ошондо баягы Таластан, Оштон, мындай башка жактардан келгендер эми шаарды билбейт да, андай нерселерди билбейт, ишеничтүү болот. Ошолардан көбүрөөк акча алышып, ошолорду алдай турбайбы да? Ооба, андай учурлар көп чын эле. Түшүнүктүү. Мындай биздин көрүүчүлөргө кандай сунушуңузду берет элеңиз ошондой мошенниктерге мындай туура келбеш үчүн? Бир жагынан кыйын жолу болот, баягы көп убакыт кетет, кичине кыймылдаш керек, бирок эң эле жакшы жолу мисалы ар бир үйлөрдө өзүнүн домкомдору бар, үйдү караган эмелер. Кээ бир тааныштар аркылуу издеген жакшы. Болбосо жанагындай ар кандай программалар бар, мисалы интернетке номерди киргизсеңиз, ал жерден чыгат. Ким болуп сакталганы. Мисалы кандайдыр бир шылуун же бир алдамчы неме болсо, көп эле учурлар ошон чыгып калат да, туура эмес болуп. Бирок азыр мына мыйзам тарабынан мен уккан боюнча, мисалы сим-карталарды, телефон номерлерди уже каттоо сөзсүз болуп калды. Ооба. Башка бирөөгө каттаса болбойт. Ошол аркылуу деле баягы болушунча алардын санын азайтканга аракет кылып атат мамлекет деле. Сонун жооп бердиңиз. Дагы бир эң негизги суроо. Эмне деп ойлойсуз, Урмат байке? Баалар кымбаттайбы же арзандайбы? Негизи бизде Кыргызстанда эми бир нерсе арзандаганын көрө элекмин. Негизинен эле Кыргызстанда ушу бир нерсе арзандаганын көрө элекмин. Бир нерсе кымбаттаса эле кайра кымбаттап келатат. Бирок негизи ар бир нерсе ушу талаптан жараша болот. Ушу адамдар ушундай баада, баалар кымбат болсо деле алганга кызыгып алам дегендер болуп атса, баалар түшпөйт. Бул негизги жагы. Экинчи жагынан мисалы экономикалык жактан азыркы жаңы батир, жаңы үй салыш үчүн бул да баалар кымбаттап кетти. Себеби дегенде Бишкекте жер калбай деле калды. Жердин баасы алтын баасында эле болуп калды. Курулуш материалдар кымбаттап атат, жумушчулардын айлыгын көбөйтүш керек инфляция болуп. Ошон үчүн жаңы салынган үйлөр да кымбаттап атат. Баягы өз наркы деп коет, себестоимость орусча өсөт. Анан ошол эле үйлөрдөн алам деген адамдар өзүнүн эски батирин деле саткысы келет. Алар деле ошого жараша кымбатыраак бааны койгонго аракет кылышат. Мисалы бир эле үйдө, бир райондо бир кошуна өзүнүн квартирасын сатып атса, рекламага сатам деп чечсе, ал сөзсүз түрдө сайтка кирет. Карайт, менин районумда, мен жакта батирлер канчадан болуп атыптыр деп. Анан ар бир адам үчүн эле өзүнүн батири кымбат сезилет. Мисалы кошунам 80 000 деп сурап атса, өзүнүн батири меники 85 000 болушу мүмкүн деп ал деле бааны коюп алат. Бирок эч ким барып соодалашып көрбөйт негизичи. Ошондо баасы кантип чыгат ошол, например, бирөөсү айтып атпайбы 80 000 деп, бирөө 85 000, меники обойлорум германский же болбосо мебелдерим турецкий деп ошентип 5 000 кошуп алышат да, эсептеп элечи, аны колдонгон убагында карабастан делечи. Ошондо базар баасын кантип билсе болот? Эми ар бир адам канчалык өзүнүн батирин, кыймылсыз мүлкүн кымбат сатам деген учурда дагы анын эң реалдуу баасы, базар баасы, рекламадагы баа эмес, бул ошо алуучу берген баа. Анткени алам деген, батир алам деген адам деле ал ошол бир районду тандайт, болгон батирлерди кыдырып чыгат, өзү көрөт, ремонтун карайт, абалын карайт, этажын карайт кандай болот экен. Анан тандап соодалашат. Негизи көп учурлар болот да, эң кызыктуу бул ушул жумуштун көп учурлар болот төмөнкүдөй. Мисалы кыймылсыз мүлк адисине риэлторго мындайча айтканда эмне үчүн элдер кайрылышат? Анткени ошо кыска убакыт аралыгында жакшы баада батиримди сатканга жардам берди. Анан биз барып, сүрөткө тартып, рекламага чыгарып баштаганда эң биринчи келген кардар алам деген адам айыма кымбат берет. Себеби деген эң биринчи келген адам ал эми ошол райондон издеп жүргөн, ошол райондун баалуулугун билген адам болот. Анан башында барып өзүнүн баасын бергенде анан көп айтышат саткан адамдар. Жаңы эле баштадыкко, кое турбайлыбы, шашкан деле жокпуз го деп, баягы кээде коркушат, кээде мүмкүн да кымбатыраак, может арзан сатылып кетеби деп ойлошот. Анан кийин ар бир нерсенин өзүнүн убагы бар. Ал адамга бербей коюп, 2 жума болобу, 3 жума болобу, 2 ай болобу, башка алуучу келгенде сөзсүз түрдө ошо биринчи адам берген адамдан кыйла аз берип калышат. Анан көбүн ошончо убактарда бармагын иштегендер бар да, өкүнүп. Ошондо эле баягы адамга сата бергенсек жакшы болмок экен депчи. Сонун маек болду, чынын айтканда.
Урмат байке, мындай бүгүнкү күндө кыймылсыз мүлк адистери менен мындай отуруп сүйлөшкөнгө көбү мындай коркушат, алдап кетет, менин батиримди сатып берет, балким баягы эски ойбай черный риэлтор дегендер болгон да. Ошолордун ою менен калып кеткен деп ойлойм да бүгүнкү күндө. Бирок эгер сен иштесең бүгүнкү күндө, эгерде сен эртең менен саат 9-дан 6-га чейин госработник болсоң да, же болбосо сен мындай ишкер болсоң, сен азыркы күндө үйдү сатканга өзүң адис эмессиң. Бүгүнкү күндө райондор көбөйүп кетти, кардарлар кандай болот? Ошол жагынан чынын айтканда мен кыймылсыз мүлк адисине бермекмин да үйүмдүчү. Даже мен бүгүнкү күндө ошол тармакта иштесем деле, ошол тармакта жүрсөм деле, эмнеге дегенде мен иш убагында барып квартирамды көрсөтө албайм. Собраниялар болуп атканда телефонду ала албайм. Ошондуктан сиз бүгүн кыймылсыз мүлк адистери боюнча сонун маалымат бердиңиз, кандай иштейт, сизди көрүп башкалар да өсө турган болсо керек. Биздин бүгүнкү маегибизге келгениңизге чоң рахмат. Сизге да рахмат Роза, чакырганыңызга. Андай эмесе, кийинки чыгарылыштарда көрөбүз. Комментарийге жазыңыздар, кандай риэлторлор менен силер мындай туш келген убактар болду, кандай бүгүнкү күндө Урмат байкенин экспертности сизге жактыбы. Эгерде Урмат байке менен дагы бир чыгарылыш керек болсо, комментарийге темаларды жазып койсоңуздар болот. Биз аракет жасайбыз. Биздин ОСК Кыргызстан YouTube каналына катталыңыздар, лайкты баскыла. Сиздер менен кийинки чыгарылышка чейин.